Айыл чарбасына өзүнүн даярдап чыгарган смарт акылдуу бактериясы менен жаңылык киргизген чарбакер ишкер Чүй облусунун Ысык Ата районунда жашайт. Анын ойлоп таап, учурда белгилүү болуп жаткан эмгеги Кыргызстанды гана эмес, чет өлкөлүктөрдү да кызыктырууда. Мал чарбачылыгы үчүн пайдалуу жана сапаттуу чыктуу тоют даярдап, элге жайылтууну көздөп жатат. Анын кантип даярдалышын кайрылгандардын баарына түшүндүрүп айтып берип келет. Поляларга, талаларга жүгөрү өстүрүп, жүгөрү канчалык көбүрөөк өстүрсөңөр жакшы. 1 гектардан 35 тоннадан 50 тоннага чейин чыгат. Ал практикада элдер өстүрүп көрсөтүп атпайбы. Ошону эле чаап туурап келгенден кийин биздин бактерийден ар бир тоннага жанагындай массага, тууралган массага 5 литр чачылат. Илгеркидей эле прессовать этет, бирок түрүү бактерия кошулат. Прессовать эткенден кийин консервация кылат. Консервация кылганда да анын кичине эмелери бар. Казыркы кеске биз алып келгенбиз. Муну бир ошо күнү эле жаап салбаш керек. Бир түн коп коюп, бир түндө ал кичине жана зыян заттары чыгып кетет. Чыгып кеткенден кайра эртеси күнү кечке маал тебелеп 1-2 саат. Андан барып туруп клеенканы жаап туруп, жел киргизбей, скотч менен тартып, үстүнө бир 3 сантиметрдей топурак жаап коюш керек. Күндүн нуру тийбегендей. Нурбек Жыргалбаев малды короодон чыгарбай кармаса болоорун айтат. Даярдалган чыктуу тоютту өзгөчө эт багытындагы малга берсе, киреше берет дейт. Бул ишин далилдөө үчүн эксперимент катары короосунда жылкы, уй, кой багат экен. Эт багытында кармаган малы 2 айдын ичинде эле семирип, базарга сатылып жатат. Этинин даамдуулугунун да өзгөчөлүгүн белгилейт. Малды карагыла бош жүрөт. Коронун ичи да мына куп-кургак. Жаан жаап атса да ар жагын баарын карагыла куп-кургак болуп турат. Мындай зыян, жаман жыттар жок да. Булардын баары беспородный эле булар. Жөнөкөй эле, карапайым эле, биздин эле Токмок базарынан эң арзанын алып келебиз да, ден соолугу таза болсо болду. 2 ай, 2,5 ай, эми эң жок дегенде өтө арык болсо 3 айга чейин барып семирип, эт багытында кете берет. Еттин даамдуулугу дагы өзгөчө жана мраморный эт болуп калат деп атпайбыз. Мраморный эттин даамдуулугу болот, анан прослойка жанагындай баракчылар чыгарып атпайбызбы? Эттин арасында майлар болуп, анан өзгөчө даамдуу болот. Бул бир да антибиотик сайылбайт, бир да витаминдер да сайылбайт гормональный. Органический эт да бул, органика. Ден соолукка да пайдалуу. Мал багуунун мындай ыкмасы жайыттарды кунарсыздыктан коргойт жана эт азыктары менен өлкөнү толук камсыз кылып, экспортко чыксак болот дейт ал. Айыл чарбасында өзүнчө бир чынжырча айлампа пайда болгон. Жүгөрүдөн тоют жасалып малга берилет. Малдын кыгын кайра алып келип жерге беришет. Ал эми жерде өскөн өсүмдүктөр түшүмдүү болот. Ошол эле учурда жер да деградацияга учурабайт. Жана бизде айтылып атпайбы, 2,5 миллион малды жайыттар такырчылыкка келип жай албай атабыз, жайыт калбай калды деп атпайбы. Бул эң жакшы нерсе, бул бүгүнкү күндө жанагындай короодон чыгарбай, стойловое содержание деп коет орусча. Ошентип кармасак, биз ар бир түтүн бир 5 метр, 15 метр навеска эле бир 12ден 15ке чейин мал кармаса, бул бир жылда 1 миллион сомго чейин таза киреше берет. Бул жем чөйүнөн тышкары. Бул эң оңой нерсе да. Быйыл Чеберадис 230 тонна акылдуу бактерия сатты. Андан 40 000 тонна тоют даярдалган. Чыктуу тоюттан тышкары малдын кыгынан компост, башкача айтканда органикалык жер семирткич жасашат. Муну жасаганда дагы баягы эле биздин бактерий, ал бактерийди көрсөтүп коеюн мындай. Могул мынакей кык болсо, момчалык көлөмүндө бул 100 тонна болсун деп коелу. Ушундай эле көлөмдө мынакей. Жанагындай жалбырак, салбырак, ото чөп, бүт баарын айтып атпайбызбы жанагы. Эмне чирийт, пластмасс, темир, таштан башка буга даже койдун териси, уйдун териси, бүт баарын мынакей ошолорду кошуп туруп эле муну аралаштырып бири-бирине. Момундай дөңчө кылып коет. Ушул аралаштырып атканда жанагындай бактерийди чачып коет, биздин смарт бактерийди. Ар бир тоннага 10 литрден. Бактерияны сатып алып келишип, дыйкандар жер семирткичти өздөрү жасап алып жатышат. Кандай гана пайдаланылбай калган жер болбосун, анын кунарсыздыгын жоет дейт адис. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү артат экен. Жашылча жемиш, гүл өстүргөндөр да пайдаланышууда. Аны өзү да Чакан бакчасында текшерип көрдү.
мына огородко колдонобуз. Бул да органика болуп эсептелет. Анан эң кызыктуу нерсе Кыргызстанда такыр болгон нерсе эмес. Бизде тиин алма 2 түшүм 1 жылда берет. 1 жылда 2 түшүм берет. Жана калампирлерди карап коюңуз. Могу калампирди ушунчалык жердин күчүнө бул сабактары мындай, могу билеги калампирдин тип-тик моонтип өсөт. Ушуну байкасаңыз, бул эмнеде мындай тике өскөнү бул жердин өтө күчтүүлүгү. Айыл чарбасындагы бул эмгек экология жана экономикага чоң салым кошот. Таштандылар азайып, калдыктар жок кылынат. Тамак аш коопсуздугун камсыздоо жана жакырчылыктан чыгуу аракеттери бар. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Ысык Ата району,